Балдар күнүнө карата Бишкекте Наристе фольклордук фестивали башталды. Мектепте сабалган кызга басым болуп жатканы айтылды. Алмазбек Атамбаевка июнь окуясы боюнча айып коюлду. Саламатсыздарбы, эфирде айтмакчы программасы. Бүгүн 1 июнда Бишкекте балдардын 2 эл аралык Наристе фольклордук фестивали башталып, иш-чарага президент Садыр Жапаров да катышты. 8 июнга чейин мерчемделген фестивалга Орусиянын Алтай, Тыва республикаларынан, Казакстандан, Монголиядан келген өкүлдөр, Кыргызстандын 7 облусунан балдар фольклордук топтору катышууда. Фестивалдын негизги максаты Кыргызстандын салттуу элдик маданиятын сактоо жана өнүктүрүү, жана башка өлкөлөрдүн элдик искусствосу менен тааныштыруу. Анда түрдүү мастер-класстар, ачык асман алдындагы сабактар уюштурулуп, ар кандай чыгармачылык жолугушуулар жана кечелер, конференциялар, көргөзмөлөр уюштурулат. Наристе эл аралык фестивали быйыл 2 жолу уюштурулуп жатат. Алгач 2018 жылы өткөн. Ага жалпы 6 өлкөнүн өкүлдөрү катышкан. Фольклордук фестивалдан сырткары бүгүнкү балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги бир катар иш-чараларды уюштурууда. Ладно, неплохо. Сузакта мугалимдин уур токмогуна кабылган окуучу кызга психологиялык басым жасалып жатканын бүгүн 1 июнда Жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Венера Раимбачаева билдирди. Ой, какой кошмар. Окуучуга психологиялык басым болуп жатат. Бизге ошондой маалымат келди. Мугалимдерден, райондук администрациядан. Мугалимдин да, окуучунун да укугун тебелешибиз керек дейт ал. Депутат окуучу кыз ооруканадан дарылануусун улантып жатканын кошумчалады. Өткөн аптада мектепте окуучу мугалим менен айтышып, анын уур токмогуна кабылган видео интернетте тараган. Окуя Сузактагы мектептердин биринде болгону аныкталган. Айрымдар мугалимди, ал эми кээ бирлери кызды жана анын ата-энесин айыптап жазып жатышат. Башкы прокуратура июнь окуясы боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка да айып койду. Бул тууралуу анын жактоочусу Замир Жошев билдирди. Жактоочу аркылуу айыптоо жөнүндө кабар угузулган экен. Айып кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча коюлган. Биз позициябызды кийин кенен билдиребиз, деди жактоочу. Что за ужас тут творится? Жошев бул оор берене экенин, бирок кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткенин кошумчалады. Башкы көзөмөл орган бул маалымат боюнча азырынча эч кандай комментарий бере элек. 24 майда башкы прокуратура экс-президент Роза Отунбаева, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон убактылуу өкмөттүн 9 мүчөсүнүн үй мүлкүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин алкагында тактап жатканын белгилүү болгон. То, что вы только что сказали, одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Бизон KGZ сайтынан окуй аласыздар.